Анан элибизде дагы мындай суроолор жаралып атат да. Мен Жогорку Кеңештин депутаттары менен да бир топ менен жолугушуу өткөздүм. Алар дагы биздин кылып аткан иштерди түшүндүрүп айтып берсек, алардан да колдоо таап атабыз. Анан бир-эки маселе менен биздин аябай активный депутатыбыз Дастан Бекешев менен кече күнү жолугуштум. Ушул тендер маселесине да ал мындай ойлору кичине башында мындай макул эмес болуп аткан. Анан мен тендер жөнүндө ушу болуп аткан нерселерди монча миллион экономия болуп атат, посредниги жок, завод менен прямой иштеп атабыз десем, 100% колдойм деп кетти. Анан бул элдин ушу баягы информация жетпегендиктен ушундай маселелер чыгып калат да. Анан автобустарды тандаганда дагы биз комиссияга ратификацияга барганда теледен көрдүңүздөр. Кээ-бирки биздин депутаттар сурай берип атат, биздин өзүбүздүн производительдерди колдобойсуңарбы? Бизде могу Кара-Балтада Белес деген компания автобус чыгарат экен, ошолордон албайсыңарбы? Биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колдош керек деп. Мына мен телекөрүүчүлөргө көрсөтүп коеюн. Мына Белеске кат менен официально кайрылдык. Белес официально кат берди. Бул мынтип атат. Бир автобустун баасын 185 000 евро деп атат. Бул 40-50 000 еврого кымбат бир автобустун баасы биринчиден. Экинчиден бул айтып атат. Мына кат жүзүндө болуп атат да. Экинчиден айтып атат, эгер 500 автобустун акчасын төлөп берсеңер дейт, мен 1 жылда жасап берейин дейт. Биздин бишкектиктер 1 жыл күтүп отура бербейбиз да, бул биринчиден. Биздин өзүбүздүн өндүрүүчү производительдерди колдош керек. Мен ага макулмун. Бирок мындай производитель, бул автобус деген бул араба эмес да. Муну деген мына азыр чоң-чоң дүйнө жүзүндөгү автобустардын анализин алдык. Аларда 30 000, 40 000 киши иштейт. Автоматизированный, надежность, качество, баягы пробадан өткөндө мировой рынокто иштеген автобустар менен алыш керек да. Анан эгер араба болсо, аны сваркалап, анан акчасын миллиардтарды которуп коюп 1 жыл күтүп отура берсек, бишкектиктер биз туура эмес түшүнөт да. Мен өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдойм, мен замын. Бирок мындай жол менен эмес да. Анын өзүнүн жолу бар. Биздин дагы кээ-бирки предпринимательдерибиз бар да. Мен могуну жазайм дейт. Эми завод, автобус жасай турган завод куруш үчүн, жасаш үчүн мировой рынокко бир баягы ызбытка кире ала турган рейтингке жетиш үчүн бир канча жылдар эмес, кылымдар керек да. Анан ошон үчүн биздин баягы ошондой предпринимательдерибиз, өндүрүүчүлөрүбүз чакан-чакан колдон келе турган ишти жасаш керек да. Ошон үчүн биз Белестин катын алгандан кийин, бул Белесте да бул биздин общий мына автобустардын дүйнө жүзүндөгү чыккан автобустардын бул каталогун жасап чыктык. Баазы канча жылдан бери иштейт, кандай рейтинги бар, дүйнө жүзүндө канча мамлекет менен иштешет деп. Анан Белестики азыркыга чейин даже сертификаты жок экен. Сертификаты жок автобус эртең бирдеме болуп калса, эл ташып келип бир малат ким жооп берет? Бул али сертификат ала элек экен. Ошон үчүн Белеске да мен ийгилик каалайм. Келечекте сертификат алып, анан автобус жасап, жакшы момундай автобустарды чыгарса, жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдош керек. Колдойбуз, бирок азыр эртерээк экен да буга.